Жогорку кеңештин 22 кызматкери декларация тапшырбай жүрөт. Мамлекеттик салык кызматы 2018 үчүн бирдиктүү салык декларациясын өз убагында тапшырбаган мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин тизмесин жарыялады. 2019 жылдын 3-октябрына карата 1202 кызматкер декларация тапшырган эмес. Анын 1000ге жакыны жергиликтүү органдарда иштегендер. Арасында мамлекеттик каттоо кызматынан 25, жогорку кеңештин 22, президенттин өкмөттүн иш башкармалыгынын 6 кызматкери бар. Андан тышкары түрдүү министрликтер менен мекемелердин адистери да бул милдетти аткарышкан эмес. 2018 жылга салык декларациясын тапшыруу мөөнөтү 1-апрелде аяктаган. Окуучуну тебелетип кеткен айдоочу камакка алынды. Сокулук районунун Күнтүү айылында 5-класстын окуучусун тебелетип кеткен номер 18 автобустун айдоочусу кармалып, Сокулук районунун ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. Автобус болсо айып токтотмого коюлду. Бул тууралуу Чүй областтык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Окуя кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү рейстерине жазык кодексинин 290-беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери жүрүп жатат. 3-октябрда 5-класстын окуучусу 18 автобустун дөңгөлөгүнө тебеленип мүрт кеткен. Милициянын маалыматына караганда, окуучу автобустун алдыңкы эшигинен чыгып баратып, кийими машиненин эшигине илинип калган. Ошол учурда айдоочу автобусту бир нече метрге чейин айдап кетип, бала автобустун арткы дөңгөлөгүнө тебеленип калган. Учурда бардык соттук медициналык экспертизалар дайындалды. Жогорку кеңеште 2 депутат кайым айтыша кетти. 2-октябрда Жогорку кеңештин жалпы жыйынында профсоюздар жөнүндө мыйзамды талкуулоо маселеси болуп жатканда, депутаттар Эльвира Сурабалдиева жана Гүлкан Молдобекованын ортосунда кайым айтышуу болду. Депутат Сурабалдиева Гүлкан Молдобекованы сөз кылып, анын жолдошу профсоюздар федерациясынын төрагасы экенин айтты. Анын айтымында жекелик кызыкчылык болуп кетүүсү мүмкүн. Андыктан бул комитетте болуп, добуш берүүгө моралдык укугу жок экенин айткан. Мындан тышкары Сурабалдиева Мирбек Асанакуновдун ишмердүүлүгүн текшерип, козголгон сотко чейинки териштирүү иштери бар экенин жана алар чечилбей жатканын кошумчалады. Ал эми депутат Гүлкан Молдобекова өз кезегинде кесиптешине жооп кайтарып, ага карата козголгон иш болсо аны далилдеңиз. Ооба, ал менин жолдошум, эмне болуптур? Мен бул жерде отурбашым керекпи? Өзүмдүн мыйзамдык укуктарымды аткарып жатам. Асанакуновго жетиш үчүн сизге дагы көп тажрыйба керек, деди. Жээн Чореев Бабанов Кыргызстанга качан кайтып келерин айтты. Өмүрбек Бабанов жакында Кыргызстанга кайтып келет. Бул тууралуу АК пресс агенттигине Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээн Чореев билдирди. Анын айтымына караганда, Бабанов Москвага жумуштары менен кеткен. Бүгүнкү күндө Өмүрбек Бабанов бизнесмен. Ал кылмыш иши боюнча күбө катары суралып жаткандыктан эркин жүрө алат. Бул анын чет өлкөгө болгон алгачкы сапары эмес. Билбейм, эмне үчүн бул белгилүү болуп калды. Менин дагы Москвада жумуштарым болду, деди депутат. 26-сентябрда эртең менен Бабанов менен Жээн Чореев Москвага учуп кетишкен. Жунушалиев жумушунан жөн кетпей жоопкерчиликке тартылабы? Азыр ИИМдеги интриганы сөз кылбаган адам калбады. Айрыкча Кой Таштагы ийгиликсиз операциядан кийин ИИМ башчысы Кашкар Жунушалиев ордунда калып, Атамбаевди колго түшүргөн Баатыр Курсан Асановго кылмыш иш козголуп, заматтак кызматынан кол жууп, милициянын чыккынчысы деген ярылык жармаштырылган соң көп сөз айтылды. Жунушалиев дагы жакынкы күндөрү кызматтан алынары, ага да берилүүчү суроолор даяр турганы чындыкпы? Кашкар өз милдетин аткара албады деген пикирлерди кайда катабыз? ИИМ бир адамды суракка алып келе албай паралич болду дегендер калп айтып жатабы? Курсан Асановдун адвокатынын Жунушалиевке койгон дооматтары чындыкпы? Бийлик башындагылар Жунушалиевди кызматтан алып жоопкерчиликке тарта турган болсо, ИИМ башчысынын абалы чатак болобу? Тиреш деген сөзсүз бирөөсүн жоготот эмеспи? Курсан менен Кашкардын тиреши эки генералдын тең келечегине балта чапканы туру. Бул тууралуу Жаңы Ордо гезити жазып чыкты. Жапаровдун тарапташтары аны бошотууну талап кылып кол топтошууда. Камакта отурган саясатчы Садыр Жапаровдун тарапташтары аны актап түрмөдөн бошотууну талап кылып кол чогултуп жатышат. Саясатчынын жактоочусу Шарабидин Токтосуновдун айтымында, учурда Кыргызстандын ичинде жана чет өлкөдө кыргызстандыктардын баш аягы 10 000ге жакын кол топтолду. Республиканын бардык аймактарынан карапайым адамдар телефон чалып, Садыр Жапаров эмне үчүн эркиндикке чыгарылбай жатат деп тынчсызданышууда. Алар митингге чыгабыз
иштегенинен аны токтотуп койсо кол чогулта башташты, деди Токтосунов. Ал мындан тышкары жерлерде Жапаровду колдоп, штабтар түзүлүп жатканын кошумчалады. Кумтөр маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктары менен белгилүү болгон Садыр Жапаров 2013-жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017-жылдын мартында камакка алынган. 2018-жылы июнь айында 11 жыл 6 айга кесилген. Бишкекке учканы жаткан кыз Стамбулдун аэропортунан жоголуп кетти. Стамбулдун аэропортунан Кыргызстанга учканы жаткан 24 жаштагы Данияр кызы Айчүрөк изделүүдө. Бул тууралуу бүгүн 4-октябрда Жиде Зоотбекова аттуу Facebook колдонуучу жазып, коомчулукту жардамга чакырды. Зоотбекованын жазгандарына таянсак, Айчүрөк 1-октябрда кечки саат 11-де Франкфурттан Стамбулга учуп келген. 2 сааттан кийин Бишкекке учуп, 2-октябрда эртең менен Манас аба майданына конмок. Айчүрөк депрессиялык акыбалда болгон. Ал Стамбулда паспортту көзөмөлдөн өткөн эмес жана ошол боюнча табылбай жатат. Видео байкагычта 23:20 түшкөн кардарлардын сүрөттөрүн алдык. Бул убакта ал Стамбулдагы жаңы аэропортто болгон. Ошондон кийин анын эмне болгону, кайда экени белгисиз. Тимге Түркиянын Кыргызстандагы жана Кыргызстандын Түркиядагы өкүлчүлүктөрүнө кайрылдык. Учурда Айчүрөк тууралуу эч кандай маалымат жок. Эгер кандайдыр бир маалымат уккан билген болсоңор, 704 44 47 58 номуру аркылуу Айчүрөктүн атасы Бекболсунга байланышып коюшуңарды суранабыз, деп билдирген Зоотбекова. Шайлоонун шаңын утурлап уйкудан калган Төрөбаев. Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев соңку кездерде Жогорку кеңештин трибунасын ар түрдүү маселелерди көтөрүп эле чыйпылыктап атат. Бир туруп саясатты, бир туруп маданиятты айтып калат. Кээде чочугансып интернеттеги фейктерге чара көрөлү, дейт. Айтор күйпөлөктөй эле атат жарыктык. Уйку көрбөй иштеп, Эргешевич эмне мынча активдүү депутатка айланып кетти деп башыбыз маң болуп атты эле. Көрсө 2020-жыл жакындап калган турбайбы? Шайлоонун алдында минтели, тигинтели деп эл көзүнө пиар жасабай, Төрөбаев мырза берген убадаларын канча пайызын аткарганын айтып берсе жакшы болмок. Парламенттик шайлоодогу 9% ченди ылдыйлаталы деп чамынгандын ордуна биз иштей албайт экенбиз. 2020-жылы иштей тургандарга орун берели десе жигиттик болмок. Депутат болбой калса күнү бүтүп калчудай болгон Бакыт мырза шайлоого чейин дагы далай туруктарды көргөзөт эмеспи, дейт де-факто гезити. Кыргызстанда мугалимдерге акысыз операция жасалат. Кыргызстанда 400 мугалимдин көзүнө акысыз операция жасалат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Кыргызстандагы билим берүү тутумунун кызматкерлеринин ден соолугун чыңдоо, бекемдөө жана социалдык жеке мамлекеттик өнөктүштүктү өнүктүрүү максатында Билим берүү министри Кандыбек Исаков жана Дордой офтальмик сервис көз микрохирургиясы медициналык борборунун башкы директору Азизбек Эшмамбетов атайын келишимге кол коюшту. Ага ылайык өлкөдөгү билим берүү уюмдарынын 400 кызматкерлерине көз катарактасын алуу жана башка көз ооруларын жок кылуу үчүн жогорку технологиядагы хирургиялык операциялар акысыз жасалат. Билим берүү кызматкерлеринин катаракта жана башка көз патологиясын текшерүү үчүн офтальмологдордун тобу түзүлөт. Туркия бийлиги Facebook'ка 1 миллион 600 миң лира айып пул салды. Туркия бийлиги Facebook жеке маалыматтарды коргой албагандыктан бул социалдык тармакка айып салды. Бул тууралуу туркиялык басылмалар жазышты. Маалым болгондой, өткөн жылы колдонуучулардын өздүк маалыматтары алдамчылардын базасына түшүп калган. Алардын жеке маалыматтарынан тышкары социалдык абалы, диний маалыматы, Facebook'та акыркы убактарда жасалган издөөлөр, колдонуучу кирип жүргөн 500 чакты башкы эсептери тууралуу билген алдамчылар ар түрдүү операцияларды жасашкан. Мындан улам 280 959 адам жабыр тарткан. Бийлик Facebook'ту коопсуздук үчүн административдик жана техникалык иштерди жасабаганын айтып, 1 миллион 150 миң лира акчалай жазага тартты деп айтылат маалыматта. Депутат: бизде конституция иштебей жатпайбы, анан фейк тууралуу мыйзам иштеп кетмек беле. Бакыт Төрөбаев Жогорку кеңештин тармактык комитетинин жыйынында парламенттин аброюн түшүрүү максатында коомчулукта атайын каралоолор жүрүп жатканынан фейк маалыматтарды жазгандар үчүн атайын мыйзам сунуштаган. Бул мыйзам тууралуу факты KG'ге Жогорку кеңештин депутаты Руслан Казакбаев пикирин билдирди. Дүйнөдө жалпы технология өнүгүп жатат. Бул ааламдашуу процессин токтото албайбыз. Ошондуктан саясат, экономикалык же башка жаңылыктар болобу, фейктер боло берет. Ал үчүн керектүү мыйзамдар убагы келгенде эл тарабынан талап болгондо мыйзамдар иштетилип чыгып, ошол мыйзамдар так иштеп бериши мүмкүн.
Азыр фейктерди токтотуу маселеси кыйын. Мен башкача жагын карайт элем. Фейк жаңылыктардын зыяны барбы? Ооба, зыяны бар. Фейк жаңылыктар жөн жерден жазыла бербейт. Көп учурда жакшы жаңылыктарда талаш тартышта талкууга алып келиши мүмкүн. Же болбосо коомго, ар бир адамдын жеке турмушуна зыян алып келген фейктер болот. Мындай учурда атайын кызматтар иштеш керек. Бирок атайын кызматтар андай технология менен иштегенге биздин атайын кызматтардын күчү дагы, каражаты дагы, технологиялык ресурстары дагы жок. Биз мыйзамды киргизсек болот, бирок мыйзам тез иштеп, анын күчү жетерине көзүм жетпейт. Бизде азыр маанилүү болгон коррупцияга байланышкан мыйзамдар, конституция иштебей жатпайбы? Анан фейкке байланышкан мыйзам иштеп кетмек беле, деди депутат. Кыргыз Тайсону Канат Келдибеков Грозный шаарында өткөн мелдеште жеңишке жетишти. Бүгүн 4-октябрда мушкер Канат Келдибеков Орусиянын Грозный шаарында аса мелдешинде беттешке чыкты. Маалым болгондой, Тайсон кайманаты бар Келдибеков 61 кг салмакта орусиялык мушкер Дукваха Астамиров менен кезгелди. 5 мүнөттүк 3 раунддук беттеште Келдибеков активдүүлүгүн көрсөттү. Жыйынтыгында калыстар кыргыз мушкерин жеңүүчү деп тапты. Бул Келдибеков үчүн карьерасындагы 13-жеңиши.